Бардыгыбыз чогуу сыйынабыз. Ырайымдуу биздин ыйык Кудай Ата, биздин жаныбызды куткарып алып, өз балдарыңыз кылып, бизге болгон улуу ырайыңыз үчүн чын дилибизден рахмат айтабыз. Өтө алсыз бизди өзгөрүүсүз өз сүйүүңүз менен сүйүп, жетектеп келгендиңиз үчүн, тарбиялап келгендиңиз үчүн, ар дайым коргоп, асман падышачылыкка барган күнгө чейин биз менен чогуу болгондугуңуз үчүн ар дайым ыраазыбыз. Бүгүн бул саатта Ыйса Машаяктын ыйык каны аркылуу куткарылууга ээ болгон бир туугандар чогулуп, сиздин сөзүңүздү ыйык баарлашууда болушубуз үчүн жардам бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Бул саатта сиздин улуу сөзүңүздү жүрөктөрүбүз менен кабыл алып, кайраттуулук менен ал сөздү аткарып, жана ошондой эле бизге сооротуу, күч, кубат берүүңүздү дагы суранабыз. Биздин жашообузда, сиздин алдыңызда жакпаган, жаман иштер боло турган болсо, ар бир сөз менен аларды тазалап, жарык болуп жашашыбыз үчүн жардам бериңиз. Ыйык руктун жетеги менен ар тараптуу күнөөлөрдөн бизди арылтып, бул дүйнөнүн жок болуп кете турган убактылуу жашоосу үчүн эмес, бир гана сиздин эркиңиз үчүн жашашыбыз келет. Дүйнө жүзү боюнча таркатылып жаткан жакшы кабар сөзү, биздин мамлекеттеги жыйындардагы таркатылып жаткан сөз ар дайым сиздин эркиңиз боюнча аткарылышын каалайбыз. Бул жерде биз менен чогуу боло албаган бир туугандар болсо, аларды дагы күч кубатка толтуруп, ырайым менен ооруп жаткан бир туугандарды чын ден соолук мененка ээ боло тургандай кылып, өзүңүз жетектеп, керектелүүчү ырайыңыз менен жүрөктөрүн толтуруп, күч берип, сизге көбүрөөк таянып жашашыбыз үчүн жардам бериңиз. Биздин арабызда бир дагы адам сизден алысташына жол бербеңиз. Азыркы учурда биздин Галилея конференциясы өтүп жатат. Ал жакта дагы угуп жаткан баардык адамдар сиздин куткарылууга ээ болушу үчүн суранабыз. Бул саатты толугу менен сиздин колуңузга тапшыруу менен биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.
Таңтоо группасына чоң ыраазычылык айтып кетмекчибиз. Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Жакан жазган жакшы кабар 1-бөлүм 17-аятты ачабыз. Жакан жазган жакшы кабар 1-бөлүм 17-аят. Он жетинчи аятты бардыгыбыз биргеликте чогуу окуйбуз. Анткени мыйзам Муса аркылуу берилди, ал эми ырайым менен чындык Ыйса Машаях аркылуу пайда болду. Ушуга чейин окуйбуз. Жайкы конференциянын акыркы 7-съезди азыр Галилея конференция залында өтүп жатат. Так ушул саатта жакшы кабар сөзү күбөлөндүрүп жаткан учуру баштапкы класстар, ортоңку класстар 3-чү, 4-чү, 5-тен 7-ге чейин, андан кийин үмүт залында, ишеним залында аксакалдар үчүн, чоңдор үчүн дагы семинарлар өткөрүлүп жатат. Ошол катышкан адамдардын баардыгы куткарылып калса экен деген жүрөгүбүздө чоң каалоо бар. Ошол себептер менен сиздер дагы алар үчүн сыйынып берсеңиздер жакшы болот. Бул конференциянын акыркы съезде болгонуна карабастан көптөгөн адамдар катышып жатышат. Регистрациядан өткөн сандар 7855. Ошол жерден 535 адам кошулду. Бардыгы жалпысынан 10.858 адам катышып жатышат. Кечеки статистика боюнча караганда түшкү тамактанган адамдардын саны 9000. Башка конференцияда катышып келген адамдар кайрадан катышып жаткандыктан автоунаалардын саны дагы көбөйүп жатат. Азыркы учурда 2258 автоунаалар ошол жерге жайгашкан. Кимде ким бүгүн дагы барып көргүсү келе турган болсо, бүгүн дагы барып көрсө болот. Бирок ошого карабастан баардык нерсе тынчтык жолу менен өтүшүнө жардам берип жатканын биз жакшы билебиз. Конференция учурунда ар кандай проблемалар пайда болот, бирок ар тараптуу Кудай өзүнүн ырайымы менен иштеп жаткандыгын байкасак болот. Бир туугандар чаалыкпастан, чарчабастан Кудайдын ырайымына таянуу менен иштеп жаткан учурлары. Ошондуктан аягына чейин сыйынып берүүңүздөрдү суранабыз. 1 ай өткөндөн кийин кайрадан күзгү конференция башталат. Күзгү конференцияда дагы жакшы кабар сөзүн таркатабыз. Конференция аркылуу көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болушту. Куткарылган адамдар, өзгөчө жаңыдан куткарылууга ээ болгон адамдар үчүн мындай пайдасы тиет деген теманы тандап алдым. Кудай айырмалап койгон нерсени биз туура таанып билүүбүз керек деген. Ыйык жазууну карай турган болсок, Кудай өзү белгилеп койгон айырмачылыгын далилдеген сөздөр өтө көп. Алардын ичинен биз так туура аныктап билишибиз керек болгон нерселер эмнелер? Кудай кандай айырмалап берген болсо, биз ошону туура кабыл алуу менен жеке биздин руханий жашообузга таасирин жана жардамын тийгизе тургандай кылып, ошол себептер менен Кудай өзү айырмалап койгон ар тараптуу нерселер бар. Анын бардыгын айта берсем убакыт жетишпейт, бирок убакыт бизге уруксат берилгенине жараша айтканга аракет кылайын. Кудайдын бизге белгилеп койгон эң эле биз туура биле турган нерсе бул мыйзам жана ырайым. Башталыш китептен баштап Аян китебине чейин Кудайдын мыйзам менен ырайымды эмне үчүн берилген, ошол жөнүндөгү айырмачылыкты биз таанып биле алсак болот. Бүгүнкү биздин негизги текстти карасак, мыйзам жана ырайымга байланыш сөздөр.
мыйзам Муса аркылуу берилди, ал эми Ырайым менен чындык Ыйса Машаяк аркылуу пайда болду. Биринчиден бир нерсени жөнүндө ойлоп кетели, берилди деген сөз. Берилди деген сөздү карай турган болсок, өзүнүн өзү берилди, өз ыктыяры менен. Мыйзам жана Ырайымдын экөөнүн өзгөчөлүктөрү башка экендигин да байкасак болот. Экөөнүн ортосундагы айырмачылык, аны дагы биз жакшы изилдеп билишибиз керекпиз. Мыйзамды бергенинин максаты жана Ырайым берилген максат башка. Ошол нерсени туура айырмалап билип, туура колдоно билгенде гана биздин куткарылуубуз дагы чыныгы далилдер менен коштолот, башка адамдарга дагы көптөгөн жардамыбызды бере алабыз. Ошондуктан биринчи мыйзам жөнүндө айта кетейин. 17-аятта мыйзам Муса аркылуу берилди деп айтылат. Мыйзам Кудайдын өзгөчө мүнөзү, өзгөчөлүгү бул чындык жана Ырайым. Кудай адилеттүү Кудай. Адам баласы өзүнүн күнөөкөр экендигин түшүнбөйт. Кудайдын сотуна келип, соттолуп, түбөлүк тозокко бара турган адам экендигин билбей жашап келет. Ошондуктан мыйзам берилгенинин негизги максаты Кудай өзү ыйык, адилет жана жакшы экендигин биз таанып билишибиз үчүн берилген. Ошол Кудайдын астында биз кандай адамдар экенибизди түшүнүшүбүз үчүн, акылмандуулукка ээ болушубуз үчүн, соттоло турган адамдар экенибизди, ошол эле учурда Кудайга кайрылып келгенде Кудайдын кечиримине ээ болушубуз керек. Же болбосо куткарылууну каалаган, тобо кылууга чакырган нерсе бул мыйзам. Мыйзам эмне үчүн берилген? Тобо кылышыбыз үчүн. Ошондуктан бир нече жерлерде чогуу ача кетели. Римдиктерге жазылган кат 7-бөлүм. Римдиктерге жазылган кат 7-бөлүм. Римдиктерге 7-бөлүм 12-аят. Чогуу окуйбуз. Ошондуктан мыйзам ыйык, осуятта ыйык, адилет жана жакшы. Мыйзам жана осуят эң негизгиси ыйык жана адилет. Мыйзам ыйык, адилет жана жакшы Кудайдын өзгөчө мүнөзүн бизге чагылдырып берет. Мыйзам берилди деген сөз, демек Кудайдын өзгөчө мүнөзүн бизге далилдейт. Бул дүйнөдө дагы атактуу бир адамдын алдында, чоң даанышман адамдын астында биз турганда өзүбүздү аябай деле мындай маанисиз, чалыштырууга мүмкүн эмес адам катары сезип калабыз го. Ошондой сыяктуу эле Кудайдын астында, мыйзамдын алдында турганда, ал мыйзам Кудай жөнүндө күбөлөндүргөндүктөн, ыйык, адилет жана жакшы Кудайдын астында биз канчалык алсыз, күнөөкөр адам экенибизди түшүнө алабыз. Биринчи Падышалар китеби 17-бөлүмдө 18-аятта жесир аял Ильяс пайгамбарга кайрылып айтат: Кудайдын кишиси, мага кандай каршылыгың бар? Сен менин күнөөлөрүмдү эсиме салып, баламды алып алганы келдиңби? Жесир аял Кудай эмес, Кудай жиберген Ильяска, пайгамбарга кайрылып айтат: өзүнүн күнөөлөрүмдү эсиме салдың. Биз бутпарастардын алдында турганда андай болбойт, бирок бир туугандардын асына келгенде өзүбүздү абайлап, мамиле кылып, ойлоно баштайбыз. Кудайдын ырайымына дал келеби же келбейби деп ой жүгүртүү менен иш кылып калабыз. Ильяс пайгамбардын алдында ошол жесир аял кайрылып айтат: пайгамбардын алдында
Сен менин күнөөлөрүмдү эсиме салдың. Ошондо сыяктуу эле мыйзам көзгү катары бизге берилген. Кудай өзү канчалык ыйык жана адилет жакшы экендигин биз түшүнүшүбүз үчүн. Ошол эле учурда биз канчалык аянычтуу күнөөкөр экенибизди түшүнүшүбүз үчүн Римдиктерди ачкандыктан 3-бөлүмдү да карай кетели. Сиздерге тааныш сөздөр, ошондой болсо дагы Римдиктерге 3-бөлүм 19-аятты ачабыз. Чогуу окуйбуз. Бирок мыйзамда эмне айтылса да, ошонун баары мыйзамдын бийлиги астындагыларга айтылаарын билебиз. Ошондуктан баардыгынын оозу жабылат. Бүт дүйнө Кудай алдында айыптуу болот. Анткени мыйзамды аткаруу менен анын алдында бир да адам акталбайт. Себеби күнөөнүн күнөө экендиги мыйзам аркылуу билинет. Биз жакшы билгендей, ошол эле учурда билишибиз керек болгон сөз мыйзам эмне үчүн берилген? Мыйзам берилгенинин максаты эмнеде? Эмнени түшүнүп, кандайча кыймыл аракет кылышыбыз керек? Римдиктер 3-бөлүм 19-20 аятка чейин Римдиктер 3-бөлүмдүн баш жагын карап көрсөк, Кудай ал жеткилең, ишенимдүү. Ал эми адам баардыгы күнөөкөр. Римдиктер 3-бөлүмдүн баш жагынан баштап эле айтылат. Ошол жөнүндө 4-аятта албетте жок, ыйык жазууда сенин сөздөрүң адилет. Соттошкондо сен жеңесиң деп жазылгандай, Кудай ишенимдүү. 10-аятта ыйык жазууда жазылгандай бир да адил адам жок. Түшүнгөн бир да адам жок. Эч ким Кудайды издебейт. Баардыгы жолдон чыгышты, бирөө да жарактуу эмес. Жакшылык кылган адам жок, бирөө да жок. Кудай ишенимдүү. Ал эми ар бир адам калпычы, адилетсиз. Жакшы жана адил адам бир дагы адам жок. Ошол жөндө уламдан улам кайталанып, басым жасалып айтылат. Бирок адамдар бул сөздү канчалык айтпай эле түшүнүшпөйт, кабыл албайт. Кабыл албаса эмне кылышыбыз керек? Эмне кылышыбыз керек? Урабызбы? Урганга болбойт. Эгерде адамдар кабыл албаса, өзүнүн алсыз экендигин, күнөөкөр экендигин түшүнбөгөн адамга эмне үчүн адилетсиз экендигин түшүндүрүп берсек болот. 19-20 аяттарда айтылат. Мыйзамды бергенинин максаты 3 нерсе аркылуу байкасак болот. Биринчиси, мыйзам аркылуу күнөөбүздү түшүнүшүбүз үчүн. Ону сыяттын алдына келгенде адам түшүнө баштайт. Матай 19-бөлүмдө бай бир жигит келет дагы Ыйсадан сурайт. Жакшы устат, түбөлүк өмүргө ээ болушум үчүн кандай жакшы иш кылуум керек дейт. Жакшы ишти кылуу менен түбөлүк өмүргө ээ боло алам деп сурайт. Адам, бул жаш жигит өзүн жакшы адам деп ойлойт. Жакшы адам жакшы ишти кыла алат деп айтат. Эмне үчүн мени жакшы дейсиң? Кудайдан башка эч ким жакшы эмес. Андан кийин осуяттарды айтып баштады. Киши өлтүрбө, ойноштук кылба, уурдаба, бирөөгө жала жаппа, ата-энеңди сыйла. Андан кийин осуят жөнүндө айтып берди. Эмне үчүн Ыйса осуяттарды айткан? Осуяттар аркылуу Кудайдын чыныгы, өзгөчөлүгү эмнеде экенин билип, адам өзү кандай акыбалда экендигин түшүнүшү керек эле. Жыйынтыгында ал нерсени түшүнбөстөн Ыйсадан алыстап кетти. Ошондуктан мыйзам күнөөнү түшүндүрүш үчүн берген. Экинчиден, баардык оозду жабыш үчүн. Мен жакшымын деген нерсени жабыш үчүн. Мен эмне үчүн тозокко барышым керек деген адамдардын оозун жабыш үчүн. Күнөөсү болгон адам оозун жабышы керек да. Андан кийинки себеби, баардык адамдар Кудайдын алдында айыптуу болоорун түшүндүрүш үчүн мыйзам берилген. Күнөөнү түшүнүш үчүн, оозу жабылыш үчүн,
Кудайдын алдында айыптуу боло тургандыгы жөнүндө, күнөөнүн күнөө экендигин түшүнүш үчүн. Бирок мыйзам жок болгон учур бар эле. Адам атадан Мусага чейин мыйзам жок эле. Мыйзам жок болгон доордо, демек адамдар күнөө кетирбей жашап келгенби? Жок. Мыйзам жок болгон күндө дагы күнөө болгон, күнөө кетиришкен. Бирок күнөөнү күнөө катары кабыл албагандыгы үчүн мыйзам берилген. Римдиктер 3-бөлүмдө мыйзамдын берилгенин эң негизги максаты, себеби жөнүндө айтылат. Римдиктерге жазылган кат 5-бөлүмдү да ачабыз. 13-14 аяттар. Римдиктерге 5-бөлүм 13-14 аяттар. Чогуу окуйбуз. Анткени мыйзам берилгенге чейин эле дүйнөдө күнөө бар болчу. Бирок мыйзам жок болсо күнөө эсептелинбейт. Бирок өлүм Адам атадан Мусага чейин жашаган адамдардын үстүнөн жана келе турган кишинин бейнеси болгон Адам атаныкындай күнөө кетирбегендердин үстүнөн бийлик жүргүзүп келген. Мыйзам берилгенге чейин эле дүйнөдө күнөө бар эле. Адам атадан Мусага чейинки убакытта. Ошол учурда дагы күнөө бар эле. Эмне үчүн? Анткени Адам ата күнөө кетирген, анан бузулган мүнөзгө ээ болот. Адам ата аркылуу төрөлгөн адамдардын баардыгы күнөөкөр табиятка ээ болуп төрөлүштү. Ошондуктан күнөө болгон. Бирок негизги көйгөй эмне деле? Күнөө болгон күндө дагы күнөө катары эсептелген эмес эле. 14-аятта Адам атада Мусага чейин жашаган адамдардын үстүнөн жана келе турган кишинин бейнеси болгон Адам атаныкындай күнөөгө кетирбегендердин үстүнөн бийлик жүргүзгөн. Күнөөнү кабыл албайт, эсептебейт деп эле сот болбогон убакыт беле? Жок. Эмне дейт? Өлүм ошол учурда дагы бийлик жүргүзүп келген. Күнөөнү билеби, билбейби? Өлүм деген бийлик жүргүзүп келген. Ошол себептер менен Мусанын убактына келгенде мыйзам берилет дагы күнөөнүн күнөө экендигин адамдар түшүнүшү үчүн. Күнөөкөр экендигин түшүнгөндөн кийин жакшы кабар сөзүнүн алдына келип, түбөлүк өмүргө ээ болушу үчүн. Ошондуктан бул мыйзам туура адил адамдар үчүн эмес, мыйзамсыздар жана күнөөкөрлөр, баш ийбеген адамдар үчүн берилген. Негизгиси, күнөөсүн түшүнбөгөн адам Машаяктын алдына, жакшы кабар сөздүн алдына келбейт. Ошондуктан тобо кылып Машаякты кабыл алышы үчүн мыйзам берилген. 2-Тимотей 1-бөлүмдө чогуу ачабыз. Кечиресиздер, 1-Тимотей экен. 1-Тимотей 1-бөлүм. 1-Тимотейге 1-бөлүм 8-аяттан 11-аятка чейин. Тимотейге жазылган 1-кат 1-бөлүм 8-ден 11-ге чейин. Узак сөз болгондуктан мен сиздерге окуп берейин. Ал эми биз мыйзамга ылайык колдонулган мыйзамдын жакшы экенин билебиз. Мыйзам адил адамдар үчүн эмес, тескерисинче мыйзамсыздар жана баш ийбестер, кудайсыздар жана күнөөкөрлөр, бузулгандар жана ыйык нерсени булгоочулар, ата-энесин өлтүрүүчүлөр, киши өлтүрүүчүлөр, ойноштук кылып нике бузгандар, бачабаздар, адам уурдап сатуучулар, калпычылар, антты бузуучулар жана туура окутууга каршы тургандар үчүн берилгендигин билебиз. 11-де чогуу окуйбуз. Бул окутуу берекелүү Кудайдын мага ишенип тапшырган даңктуу жакшы кабарына ылайык келген окутуу. Бул жерде дагы мыйзамдын берилгенинин себеби эки нерсе аркылуу айтылат.
мыйзамга ылайык колдонулган мыйзамдын жакшы экендигин билебиз. Мыйзамдын берилген максаты боюнча аны аткарган болсок, демек Кудайдын астында күнөөнүн күнөө экендигин катары түшүнөбүз. Оозубуз жабылыш үчүн, анан тобо кылып Кудайга кайрылып келишибиз үчүн ошол максат менен мыйзам берилген эле. Бирок ошол мыйзамды аткаруу менен Кудайдын астына келебиз, акталабыз деген болсок, ал адашкандык болот. Анткени мыйзам тобо кылыш үчүн берилген. Мыйзамды аткаруу менен бейишке барам деген болсо, демек ал адам мыйзамды бергенинин максатын түшүнө элек адам. Мыйзамдын жакшы экенин биз билебиз. Кудай тарабынан берилгендиктен ал жакшы нерсе. Жаман эмес, жакшы экенин билебиз. Мыйзам адил адамдар үчүн эмес. Биринчиден, мыйзам эмне үчүн берилген? Адил адамдар үчүн эмес. Мамлекетте эмнеге мыйзам негизделет, иштетилип чыгарылат? Анткени кылмышкерлер көп болгондуктан. Ошол мыйзамга башы ийбеген адамдар көп болгондуктан. Ал адамдарды соттош үчүн, жазалаш үчүн мыйзам мамлекетте негизделет, иштетилип чыгарылат. Аткарбаган адамдарга жаза бар экендигин далилдейт. Ошондой сыяктуу эле мыйзам адил адамдар үчүн эмес, тескерисинче мыйзамсыздар жана башы ийбестер. Кайсыл адамдарга? Кудайсыздар, күнөөкөрлөр, бузулгандар деп 10-аятка чейин ошол жөнүндө айтылат. 10-аятка байланыш. Кудайсыздар, күнөөкөрлөр, бузулгандар, ыйык нерсени булгоочулар, Кудайдын астында кетирген күнөөлөр жөнүндө айтылат. 10-аяттын 1-ден 4-гө чейин Кудайга байланыш болгон осуяттар. Андан кийин адамдарга байланыш болгон осуят, ата-энесин өлтүрүүчүлөр, ата-энеңди сыйла деген 5-осуят. Бузулгандар деп айтылат го. Бузулгандар ойноштук кылба деп айтылган осуятка байланыш. Андан кийинкиси уурдабат. Адам уурдап сатуучулар, бул өтө чоң күнөөгө жатат. Андан кийин 10 осуяттын 9-су жалган айтпа, жакыныңа жала жаппа. Калпычылар, антты бузуучулар деп айтылат. Ошондуктан мыйзам күнөө кетирген кудайсыздар жана мыйзамсыздар үчүн берилген эле. Он 1-аятта эмне деп айтылат? Бул окутуу берекелүү Кудайдын мага ишенип тапшырган даңктуу жакшы кабарына ылайык келген окутуу. Бул эмне деген сөздү билдирет? Жакшы кабарды кабыл алышыбыз үчүн адам күнөөкөр экендигин түшүнүшү керек. Тобо кылып жакшы кабарга ишенгиле деп айтат. Эмне үчүн жакшы кабарды кабыл ала албайт? Анткени Кудайдын астында тобо кылбагандыгы үчүн. Кудайды таанып билип, Кудайдын астында күнөөкөр экендигин билип, жакшы кабарды кабыл алыш үчүн мыйзам берилген деп айтсак болот. Ошондуктан мыйзамды мыйзам катары колдонуш үчүн күнөөкөрлөргө, мыйзамсыздарга күнөөкөр экендигин далилдеш үчүн берген. Андан кийинки Израиль элинин тарыхынан карап көрө турган болсок, Кудай Ыбрайымга мындайча буйрук берет: өз жериңен, өз туугандарыңан, атаңдын үйүнөн бөлүнүп чык дагы мен көрсөткөн жерге бар. Ыбрайымдын убагынан Ыйса Машаяк келгенге чейинки убакыты тандалган элдин доору деп айтылат.
Ошол Ибрайымга Кудай өзүнүн ырайым келишимин убадалаган. Кудайдын ырайым убадасы эмне эле? Иштерге байланыш эмес, бир гана Кудайга ишенүү менен болгон ырайым убадасы. Экинчиси болсо мыйзамды аткаруу менен кабыл ала турган ырайым. Израиль элинин тарыхында ушул эки нерсени байкасак болот. Ырайым келишим убадасы биринчиси, андан кийин кыймыл убадасы экинчи орунда турган эле. Экинчи, иштер аркылуу болгон убаданы биз жөн эле ишеним менен гана кабыл ала албайбыз. Ырайым келишимин дагы толуктап далилдеш үчүн иштер аркылуу аткарыла турган убада болуп түшүндүрүлгөн Галатиялыктарга жазылган кат 3-бөлүмдө чогуу ачалы. Галатиялыктарга жазылган кат 3-бөлүм 17-аят. Галатиялыктарга 3-бөлүм 17-аят. 17-аятты окуп, анан 19-аятты окойлу. 17, анан 19-ду окуйбуз, чогуу окуйбуз. Мен бул нерсени айткым келет. 430 жылдан кийин келген мыйзам Кудай тарабынан алдын ала бекитилген келишимди жокко чыгарбайт. Демек убада өз күчүн жоготпойт. 19. Андай болсо мыйзам эмне үчүн берилген? Ал кийинчерээк кылмыштардын айынан урпак келгенге чейин берилген. Кудайдын убадасы ошол урпакка байланыштуу. Мыйзам периштелер аркылуу бир арачынын колу менен берилген. Кудай белгилеп койгон өзүнүн мыйзамын 430 жылдан кийин келген эле. Кудай өзү белгилеп койгон келишим эмне эле убадасы? Башталыш 12-бөлүм 1-аяттан баштап айтылганда, Ибрайымга сен аркылуу башка элдер бата алышат. Сен ошол батанын баштапкы негизи болосуң. Израиль элинин тарыхында Ыйса Машаяк жибериле тургандыгы жөнүндөгү болгон убадасы эле. Куткаруучу катары келип, бүт адамдардын күнөөсүн өз моюна алуу менен, кан төгүүсү менен жакшы кабар сөзү бүт дүйнө жүзүнө жеткирилиши үчүн эми кыймыл аракет иштердин негизинде эмес, бир гана ишеним аркылуу куткарылышына кимге убада кылган? Израиль элине, же болбосо Ибрайымга убада берген эле. Башталыш 22-бөлүмдө 18-аятта Ибрайымга, андан кийин башталыш 26-бөлүмдө Ыскакка берген убадасын, анан бир нече убакыт өткөндөн кийин башталыш 26-4-тө Ыскакка жер жүзүндөгү баардык элдер сенин уругуң аркылуу бата алышат деп айтылат. Андан кийин башталыш 28-14-тө Жакып аркылуу айтат, сен аркылуу, сенин уругуң аркылуу жер бетиндеги баардык уруулар бата алышат. Ыйса Машаяктын ырайымы аркылуу Жакыптын убагында Мисир жергесинде канча жыл жашашты эле? 430 жыл. Мисирден чыгуу 12-бөлүм 41-аятта туура 430 жыл болгон күнү теңирдин бүткүл кошоону Мисир жеринен чыгат. Кулчулукта 400 жыл жашашкан, бирок Мисир жергесинде жалпысынан 430 жыл жашашкан эле. Андан кийин Мисир жергесинен чыккан Израиль эли Синай тоосуна жакындаганда таштын бетине түшүрүлгөн 10 осуятты кабыл алган.
Андан кийин 430 жыл өткөндөн кийин мыйзам берилген элек. Ушул Кудай тарабынан убадаланган мыйзам бир адам менен келишим түзө турган болсо, ал жөн эле бузулуп кетпейт го. Анан Кудай өзү убадаланган келишимин кантип эле бузуп коймок эле? Андай боло турган болсо, мыйзам эмне үчүн берилген деген суроо жаралат. Машаях келгенде Машаякты кабыл алышыбыз үчүн даярдык катары көрсөтүлгөн. 19-аятта айтылат, эмне үчүн мыйзам берилген? Ал кийинчерээк кылмыштардын айынан урпак келгенге чейин берилген. Кудайдын убадасы ошол урпакка байланыштуу. Периштелер аркылуу бир арачынын колу менен берилген. Ыскакка дагы, Жакыпка дагы сенин уругуң аркылуу деп айтылат. Бул Ыйса Машаях жөнүндө алдын ала айтылган сөздөр эле. Ыйса Машаях аркылуу түбөлүк өмүргө, ырайымга ээ боло ала тургандыгыбыз жөнүндө мыйзамды берүү менен айткан эле. Эгерде Ыйса Машаях келгенде мыйзам четтеп кетет. Ошондуктан байыркы келишимдеги 2000 жыл тарых бул Ыйса Машаякты кабыл алышыбыз үчүн көрүлгөн даярдыктар. Бирок Израиль эли ал мыйзамды мыйзам катары кабыл алгандын ордуна мыйзамды аткаруу менен бейишке барабыз деп кабыл алышкан. Ошондуктан Ыйса Машаях келгенге чейин деле 23-аят, Галатиялыктар 3-бөлүм 23-аят. Чого койлу, ишеним келгенге чейин, ишеним айкын болгонго чейин биз мыйзамдын сакчылыгы астында туткундалган болчубуз. Ошентип ишеним аркылуу акталышыбыз үчүн мыйзам биз үчүн Машаякка жетелеп келүүчү болду. Ал эми ишеним келгенде жетелөөчүнүн көзөмөлүнөн бошондук. Бул жерде жакшылап карасаңыздар, ишеним келгенге чейин деп айтылат. 25-те ишеним аркылуу, ишеним келгенден кийин. 24-тө мыйзам биз үчүн Машаякка жетелеп келүүчү болду. Жеке ар бирибизди карап көрө турган болсок, ишенгенге чейин жашообуз бар, андан кийин ишенгенден кийин биздин жашоо ортосундагы айырмачылык. Ишеним келгенге чейин баардык адамдар Адам ата төрөлгөндүктөн мыйзам аркылуу жаралышкан. Мыйзамга байланган, туткундалган адамдар болчубуз. Адам ата аркылуу төрөлгөн адамдар болгондуктан, ошол эле учурда мыйзамга туткундалган адамдардан болчубуз. Эми Ыйса келгенде мыйзам биз үчүн Машаякка жетелеп келүүчү болду. Мунун бааниsin кандай түшүрсөк болот? Кичинекей балдарды караган бай адамдардын үйүндө атайын балдарды бага турган бакмачысы бар болчу. Же бала төрөлгөндөн баштап мектепке барганга чейин атайын бага турган бакмачы, же болбосо ага кам көрүүчү адамды. Бул жерде айтылат жетелеп келүүчү. Жетелөөчү деп айтылат. 4-бөлүм 2-аятта кам көрүүчүлөр жана үй башкаруучулардын көзөмөлү астында болот деп айтылат. Эми мыйзам берилгенден кийин күнөөм бар экендигин билип, Кудайга кайрылышым керек деген түшүнүк пайда болот. Мыйзам аркылуу өзүбүздүн күнөөкөр экенибизди билебиз.
көзгө аркылуу өзүнүн жаман кир нерсесин көрүп барып жуунган сыяктуудай эле ошол себептерден ишеним аркылуу куткарылган адам эми жетелөөчүнүн көзөмөлүнөн бошонгон адам, демек мыйзамдан бошотулган адам. Куткарылгандан кийин сот жана мыйзамдан баш тарткан адам, толук кандуу куткарылган адам. Ошондуктан мыйзамдын берилгенинин негизги максаты эмне экендиги жөнүндө айтып кеттим. Мыйзамды мыйзам катары туура түшүнүп, кабыл алып, анын максатын, себептерин түшүнүшүбүз керек. Ошол мыйзам аркылуу күнөөнүн күнөө экендигин түшүнүп, аны билген адам Машаякка келген адамдарды куткарылган адам деп айтабыз. Демек, ырайымга ээ болгон адам. Ырайым бизди куткарат. Кайрадан Жакан 1-бөлүм 17-аятты ачабыз. Жакан 1-бөлүм 17-аят. Жакан жазган жакшы кабар 1-бөлүм 17-аят. Кайрадан чогуу окуйбуз. Анткени мыйзам Муса аркылуу берилип, ал эми ырайым менен чындык Ыйса Машаяк аркылуу пайда болду. Мыйзам Кудайдын адилеттигин, ыйыктыгын билдирет. Ал эми ырайым жана чындык Машаяк аркылуу пайда болду. Берилди, же болбосо пайда болду деген нерсе бул өз каалоосу менен, өз ыктыяры менен Кудайдын өзгөчө мүнөзүнүн бири бул сүйүү ырайымды жакшы күбөлөндүрөт. Кудай бизди куткарып алганын себебибиз биз Кудайдан жалбарып сурангандыгыбыз үчүн бизди куткарып алган жок да. Кудай өзү жараткан биздин ичибизде рух бар болгондуктан, ошол рухтун түбөлүк тозокко баруусун каалабагандыктан, адамдын жүрөгүн, жанын сүйгөндүктөн Кудай бул дүйнө жаратылганга чейин эле куткарылуу ишин пландап койгон. Ошол себептер менен Кудайдын планы боюнча бул дүйнөгө Ыйса Машаяк келет дагы айкаш-чыгашта биздин күнөөлөрүбүздүн бардыгын өз мойнуна алган. Бул Кудай тарабынан өз ыктыяры менен, өз каалоосу боюнча. Жакан 10-бөлүм 18-аятта Ыйса Машаяк келгенде: "Менден аны эч ким тартып албайт. Мен аны өзүм берем." Ыйса Машаяк аны бирөө зордоп, кыйнагандык үчүн келген жок да. Ыйса Машаяктын ошол бардык нерсени аткара ала турган күчү бар эле. Мен аны өзүм берем. Биз үчүн өз ыктыяры менен, өз каалоосу менен ошол жолго барган. 1 Петр 2-бөлүм 24-аятта да айтылат: "Ал биздин күнөөлөрүбүздү өзүнүн денеси менен жыгачка көтөрүп чыкты." Өзүнүн денеси менен биздин күнөөлөрүбүздү өз мойнуна алды. Анын себеби эмнеде? Сүйүү. Жакан 3-бөлүм 16-аятта: "Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Ага ишенген ар бир адам өлбөй түбөлүк өмүргө ээ болсун" деп. Диэл Муди Жакан 3-бөлүм 16-аятты сөз кылып өтөйүн деди. Канча жолу пландады. План коюп, кайра баш тартып, пландап, кайра баш тартып. Анан бул китептен ошол жөнүндө окудум эле. Эмне үчүн алдан баш тарткан эле? Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, абдан деген сөздүн тереңдеги, маанилүүлүгү канчалык кымбат экендигин өзү түшүндүрө албайм деп. Ошол нерсени түшүндүрө албагандыгы үчүн теманы коюп, кайра баш тартып, менимче ал аягына чейин ошону түшүнүп, теманы өтүп берди болуш керек. Биз сиздер менен билебизби? Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн. Буга ким каршы тура алат? Түбөлүк
бейишке барганда гана буну толук кандуу жеткилең түрдө түшүнө алабыз. Мыйзам аркылуу күнөөкөр экенибизди түшүнүп, тобо кылып Кудайдын жакшы кабар сөзүн кабыл алышыбыз үчүн мыйзам берилген эле. Эфестиктер 2-бөлүм 8-9 Ырайымдын негизинде ишеним аркылуу куткарылдыңар. Бул силерден эмес, бул Кудайдын белеги. Эч ким мактанбашы үчүн бул кылган иштерден дагы эмес. Ошондуктан мыйзам жана ырайым экөөнүн ортосундагы айырмачылык чоң. Максаты башка. Ошол максатты туура айырмалап билип колдонгондо, иш жүзүндө аткарганда гана башка адам куткарылууга ээ болот. Муса мыйзамды кабыл алган өкүл. Жыйынтыгында ал Канаан жергесине кире алган жок. Андан кийин Нундун уулу Жашия Мусанын ордуна жетекчи болот. Иордан дарыясынан өтөт дагы Канаан жерине барат. Канаандыктар менен чогуу согушуп, алардын жерин толугу менен кабыл алышат. Муса эмне үчүн Канаан жергесине кире алган жок? Албетте, Муса өзү тарабынан күнөө кетиргендиги үчүн. Ошол эле учурда Муса мыйзамдын өкүлү катары чагылдырылгандыктан өзүнө ишенүү менен кылган иши менен бейишке барууга мүмкүн эмес дегенди билдирет. Жашиянын ысымынын мааниси эмнеде? Куткаруучу Ыйса Машаякты чагылдырат. Муса Канаан жерине кире алган эмес, ал эми Жашия Израиль элин жетектеп Канаан жергесине чейин жетишет. Ошол ырайым бизге Ыйса Машаяк аркылуу Кудай тарабынан келген таң калыштуу керемет иш. Ошондуктан ишеним аркылуу куткарылабыз. Ыйса Машаякка ээ болгонубуз бул баардык нерсеге ээ болгонубуз. Колоссалыктар 2-бөлүмдө Кудай Атанын жана Машаяктын сырын билебиз үчүн түшүнүктүн баардык байлыгына ээ болушуңарды каалайм деп айтылат. Ыйса Машаякка ээ болгон адамдарбыз. Ал эми Ыйса Машаяктын ичинде акылмандыктын жана билимдин бүт кенчи жашырылган. Ыйса Машаякты кабыл алган адамдар биздин руханий жашообузда керек болгон нерселердин баардыгына ээ болгон адамдар. Ыйса Машаяк аркылуу Кудайдын ким экендигин биз таанып биле алабыз. Машаякты таанып билгенде Кудайдын чыныгы образын таанып биле ала турган мүмкүнчүлүк пайда болот. Ошондуктан ырайым жана чындык Ыйса Машаяк аркылуу пайда болду. Ырайым катары бизге берилди. Муса жана элчи Павыл. Муса жана куткарылган адамдар. Мусанын кызматы денеге байланыш болгон кызмат, ал эми Павылдын кызматы бул адамдарды тирилтүүчү кызмат. Экөөнүн ортосунда айырма бар болгон сыяктуудай эле Муса ээ болгон мыйзам кызматы дагы Кудай тарабынан берилгендиктен ал дагы маанилүү, бирок рухка негизделген кызмат ал андан дагы даңктуу, ушунчалык маанилүү экендигин биз кененирээк ойлонуп көрүшүбүз керекпиз. 2-Корунтуктар 3-бөлүмдө чогуу ачабыз. 2-Корунтуктарга жазылган кат 3-бөлүм 6-аяттан 11-аятка чейин. Мен окуп берейин. Ал бизге жаңы келишимдин кызматчылары болууга жөндөмдүүлүк берди.
Бул кызмат болсо мыйзам тамгасына эмес, рухка негизделген кызмат. Анткени мыйзам тамгасы өлтүрөт, ал эми рух өмүр берет. Мусанын жүзүнөн өчө турган нур чачырап тургандыктан Израиль уулдары анын жүзүн карай алышкан эмес. Ташка чегилип жазылган өлүм алып келүүчү мыйзам тамгасынын кызматы ушундай даңктуу болсо, рухтун кызматы андан бетер даңктуу. Адамды айыптоо кызматы даңктуу болсо, адамды актоо кызматы андан бетер даңктуу. Азыр даңкталып жаткан кызмат менен салыштырганда, мурун даңкталган чогуу кызмат даңктуу болбой калат. 11. Анткени өтүп кетчү кызмат даңктуу болгон болсо, азыркы кызмат андан бетер даңктуу. 17-18. Теңир рух, теңирдин руху болгон жерде эркиндик. Биз баарыбыз жабуусуз жүзүбүз менен теңирдин даңкын чагылдырып турабыз. 2 Корунтуктар 3-6-11 чейин Мусанын алган кызматы жана элчи Павлдын кызматы. Ташка чегилип жазылган өлүм алып келүүчү мыйзам тамгасынын кызматына караганда, рухтун кызматы даңктуу экендиги жөнүндө айтылат. 6 жаңы келишимдин кызматчылары. Биз баардыгыбыз жаңы келишимдин кызматчыларыбыз. Жакшы кабар, жаңы келишим. Жаңы келишимдин кызматчылары болууга жөндөмдүүлүк берилди. Бир эле Павыл эмес, биз баардыгыбыз. Бир гана. Ошол нерсени, кызматты аткарып жатамбы же жокпу? Ошол айырмачылык. Бул кызмат болсо, мыйзам тамгасын эмес, рухка негизделген кызмат. 10 осуят тамга менен түшүрүлгөн, ташка чегилип жазылган. Ал эми рух аркылуу бизге Кудай өмүр берди. Ошондуктан тамгабы же рухпу? Анткени мыйзам тамгасы өлтүрөт. Күнөөнү күнөөкөр катары көрсөтөт дагы, оозун жабат дагы, сотко алып келет. Ал эми ырайым, рух өмүр берет. Мыйзам ташка чегилип жазылган. Ал эми ырайым биздин жүрөгүбүздө, ыйык рухтун жетиги аркылуу. Мусанын жүзүнөн өчө турган нур чачырап тургандыктан Израиль уулдары анын жүзүн карай алышкан эмес. Ташка чегилип жазылган өлүм алып келүүчү мыйзам тамгасынын кызматы ушундай даңктуу болсо, рухтун кызматы андан бетер даңктуу болот. Муса 10 осуятты кабыл алганда, ал учурда дагы 40 күн бою Кудайды көрө албаса дагы баарлашып турган учурда осуятты кабыл алган. Муса жерге түшүп келе жатканда, анын кебетесинен ушунчалык башкача жарык чачыраган эле. Аны көргөн Израиль эли коркушкан. Бул даңк, бул жарык бир аз убакыт өткөндөн кийин жок болуп кете тургандыгын түшүнгөн. Кудай менен чогуу болгондугу үчүн ал ошол жарыкка ээ болгон. Анан Израиль эли корккондугу үчүн дагы андан сырткары жок болуп кетчү даңк болгондуктан өзүнүн бетин жабуу менен жаап алат, жүзүн. Мыйзам бул жок болуп кете турган нерсе. Ал эми ырайым түбөлүккө сакталчу нерсе. Мыйзам тамгасына байланыш болгон кызматтан караганда, рух кызматы өтө даңктуу. Ал эми ырайым
рухтун кызматы болуп саналат. Бизди актайт, биздин жашообузду өзгөртөт. Ошондуктан азыр даңкталып жаткан кызмат менен салыштырганда мурун даңкталган кызмат даңктуу болбой калат. Андан дагы чоң даңктуу бул ырайым болуп саналат. Жок болуп кете турган нерсе, мыйзам жок болуп кетет деген эмес. Муса кабыл алган ошол Кудайдан жарыгы убакыт өткөндөн кийин ал жарык дагы даңк дагы өчүп калат, жок болот. Ал эми ырайым эч качан жок болбойт. 17-аятта Теңирдин руху болгон жерде эркиндик. Биз буга чейин мыйзамга байланып туткундалган адамдардан болчубуз. Эми Теңирдин рухуна ээ болгондон кийин бардыгыбыз эркиндикке ээ болдук. Теңирдин даңкын чагылдырып турабыз. Биз ага окшошкон сайын бир даңктан бир даңкка өтүп, өзгөрүлүп жатабыз. Ошентип отуруп, бейишке чейин барабыз. Түбөлүккө Кудай менен чогуу болушубуз үчүн. Мыйзам менен ырайымдын ортосундагы айырмачылык өтө чоң. Машаяк аркылуу биз куткарылууга ээ болуп, чынында даңктуу, баалуу адамдардан болуп калдык. Буну менен биз мактанышыбыз керекпиз. Кандайча эми жашашыбыз керекпиз. Ушул чындыкты биз башка адамдарга жеткиришибиз керекпиз. 7 съездге бөлүнгөн биздин конференцияда дагы бир туугандар шунчалык кыйналса дагы чын жүрөктөрү менен кызмат өтүп жаткан. 6-съездде автоунаалардын саны 2,5 миң болду. Ошол автоунаалар үчүн кызмат кылган биздин бир туугандар шунчалык терин куюусу менен 2-3 линияга катары менен тизип токтотуш керек эле. Ошолордун бардыгын калыбына келтирип жоопкерчиликти алуу деген бул чоң оңой иш эмес. Эмне үчүн алар ушул кыйынчылыктарга карабастан ошол кызматын аткарып жатат? Анткени алар ээ болгон ырайым шунчалык даңктуу болгондуктан. Мыйзам менен ырайымдын ортосунда айырмачылык бар экендигин биз жакшы билишибиз керекпиз. Биз ырайым тарапка өттүк. Мыйзамдан бошотулдук, эркиндикке чыктык. Эркин жашоого ээ болдук. Экинчиси, өлүк адам менен тирүү адамдын ортосундагы айырмачылык. Кудайдын астында тирүү адамдар бар жана өлгөн адамдар бар. Ошол нерсени да карай кетели. Матай жазган жакшы кабар 8-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 8-бөлүм. Жыйырма биринчи, 22 аяттар. Чогуу куйбуз. Шакирттердин бири ага: "Теңир, адегенде атамдын сөөгүн коюп келейин, мага уруксат бер" деди. Бирок Ыйса ага: "Менин артымдан ээрчи, өлүктөр өлгөн адамдарын өздөрү коюп алышсын" деди. Ыйса бул дүйнөдөгү болгон иштеринин бири бул жерде жазылат. Ыйса жолдо бара жаткан учурда 19-аятта бир мыйзам окутуучу келип: "Кайда барсаң да мен сенин артыңдан барам" деп айтат. Ошондо 20-аятта айтат: "Түлкүлөрдүн ийини бар, асманда канаттуулардын уясы бар, ал эми адам уулунун баш калкалар жери жок" деп баш тартат.
мыйзам окутуучу артынан ээрчишин ал каалаган жок. Эмне үчүн? Адам уулунун баш калкалар жери жок деп айтат. Мыйзам окутуучу Ыйсаны кабыл ала турган жүрөгүндө орун жок экендигин билген. Бул жеке адамга дагы тиешелүү, жыйынга да тиешелүү. Жыйынтыгында мыйзам окутуучудан баш тартты. 21-аятта шакирттердин бирөөсү Ыйсага келет. Теңир, адегенде атамдын сөөгүн коюп келейин, мага ошону уруксат бер. Ыйса айтат, өлүктөр өлгөн адамдарын өздөрү коюп алышсын, ал эми сен менин артымдан ээрчин. Шакирт айтат, мен атамдын сөөгүн коюп келейин, андан кийин сенин артыңан ээрчийин. Өлүктөр өлгөн адамдарын өздөрү коюп алышсын, сен мени ээрчи дейт. Өтө эле татаал сөздөрдү айткан. Мындай карап көргөндө түшүнүксүз. Өлгөндөр, сөөктөр бири-бирин кое берсин деген сөзбү? Жок. Эки түрлүү өлүм бар экендигин өлүктөр деп көптүк түрдө айтылат. Бул эмнени билдирет? Денеси тирүү, бирок жаны өлүк адамдар. Өлгөн адамдарын өздөрү коюп алышсын. Денеси тирүү, бирок жаны өлүк адамдар. Эми ошол денесине чейин өлүп калган адамдар ошолор кое берсин, ал эми сен менин артымдан ээрчин. Өлүк адамдар менен тирүү адамдардын ортосундагы айырмачылыкты далилдеп берген. Алардын айырмасы бар. Өлүк адам бар жана тирүү адам бар. Бул ошол көргө коюу маселеси эмес, өлгөн адам менен тирүү адамдын ортосундагы айырмачылык жана алардын аткара турган иштери такыр башка экендигин түшүндүрүп ачып берген эле. Тирүү адам катары аткара турган иши бар. Өлүк адам катары аткара турган өзүнүн иши башка. Денеси гана өлгөн адам эмес, жаны өлүк адам дагы бар экендигин биз билишибиз керекпиз. Эйден багында башталыш 2-бөлүм 17-аятта Адам атага айтат: жакшылык менен жамандыкты таанытып билдире турган дарактын жемишинен жебе, андан даам таткан күнү өлүп каласың. Адам ата ошол жемиштен жегенине карабастан 930 жыл жашаган. Ал эми даам таткан күнү өлүп каласың деген сөз жалганбы? Кудай жалганчы болуп калабы? Жок, андай эмес. Адам атанын даам таткан күнү өлүп калган нерсеси бар. Эмнеси? Денеси 930 жыл жашады, ал эми жаны өлүп калды. Күнөөсү үчүн жаны өлүп калгандыгын дагы биз жакшы билишибиз керекпиз. Жезекил 18-бөлүм. Жезекил 18-бөлүм 4-аят. Чогуу койбуз, анткени мына бүт адамдардын жаны меники, атанын жаны да, баланын жаны да меники. Күнөө кылган жан өлөт. Бардык адамдардын жаны меники. Кудайга таандык. Күнөө кылган жан өлөт. Израилдыктарда эмне деген макал бар? Уулу күнөө кетирсе, атасынын айыбын тартпайт деп. Ар бир адам өзүнүн кетирген күнөөсү үчүн жоопко тартылат. 20-аятты да ачабыз, окшош сөздөр жазылат. Чогуу окуйбуз, күнөө кылган жан өлөт. Уулу атасынын айыбын тартпайт.
атасы уулунун айыбын тартпайт. Адил адамдын адилдиги өзү менен калат. Мыйзамсыздын мыйзамсыздыгы да өзү менен калат. Күнөө кылган жан өлөт. Биз бир нерсени биле кетишибиз керекпиз. Биздин денебиз кандай өлбөйт. Күнөө кетирген адамдын жаны өлөт. Бардык адамдар адам аты аркылуу төрөлгөндөн баштап эле ошол жаны өлүк бойдон төрөлүшкөн. Жыйынтыгында бузулган табиятка ээ болот дагы күнөө кетирип жашайт. Ыйса эмне үчүн бул дүйнөгө келди эле? Ошол өлүп калган жанды куткарып алыш үчүн тирилтүүчү рух катары келген. 1-Корунтуктар 15-бөлүмдү да чогуу ачабыз. 1-Корунтуктар 15-бөлүм 45-аят. 1-Корунтуктар 15-бөлүм 45-аят. Чогуу окуйлу. Тооратта мындай деп жазылган: ошентип биринчи адам ата тирүү жан болуп калды. Ал эми акыркы адам өмүр берүүчү рух. Башталыш 2-бөлүм 7-аятта эмне деп айтылат эле? Кудай топурактан адам жаратып, анын жүзүнө өмүр демин үйлөдү. Ошондо ал тирүү жан болуп калды. Денеси топурактан жаралды. Ага өмүр демин үйлөгөндө ал тирүү жан болуп калды. Бирок күнөө кетириши менен ошол адам атанын жаны өлдү. Даам таткан күнү өлөсүң деген Кудайдын сөзү. Эми ошол адам аты аркылуу төрөлгөн адамдардын бардыгы жаны өлүк төрөлүштү. Акыркы адам өмүр берүүчү рух. Акыркы адам деп Ыйса Машаяк. Адам деп Ыйсаны айтат. Адам ата Эйден багында күнөө кетирген күнөөкөрлөрдүн өкүлү. Ал эми Ыйса Машаяк акыркы адам, адамдарга өмүр берүүчү рух катары келди. Эмне үчүн Ыйса Машаяк өмүр берүүчү рух катары келиши керек эле? Анткени бул дүйнөдөгү адамдардын бардыгы күнөөкөр табиятка ээ болуп төрөлгөндүгү үчүн, мыйзамга туткундалгандыгы үчүн Ыйса Машаяк бул дүйнөгө келип жакшы кабар ишин аткарды. Ким Кудайдын сөзүнө кулак төшөп уга турган болсо, жүрөгү менен кабыл ала турган болсо, анда ал адам куткарылат дагы, өлгөн жаны тирүү болуп калат. Эфестиктер 2-бөлүм 1-аятта: кылмыштарыңардын жана күнөөлөрүңөрдүн айынан өлгөн силерди тирилтти. Кандайча тирилтти? Ышая 55-бөлүм 3-аятта: кулак төшөп мага келгиле, мени уккула, ошондо жаныңар тирүү болот. Кудайдын сөзүн кабыл алып, угуп, жаныбыз тирүү болот. Эмнени угушубуз керекпиз? Жакшы кабар сөздү угушубуз керекпиз. Жакшы кабардын ичиндеги күнөөлөрүбүздүн кечирилишине болгон чындык. Ыйса Машаяктын аткарган жакшы кабар сөзүнө кулак төшөп угушубуз керек. Ошол жакшы кабардын мазмуну биздин жүрөгүбүздө аткарылды. Ошол учурда күнөөлөрдү күнөө катары түшүндүрө турган ыйык рух биздин ичибизге кирди. Жыйынтыгында өлүп калган жанды ал тирилтти. Анан адам баласынын жашоосунун баалуулугу өзгөрүлдү. Максаты өзгөрүлдү. Куткарылган адам, жаны тирилген адам. Ошондуктан куткарылган адамдын эки жолу туулган күнү болот. Биринчиси эненин курсагында төрөлгөн күн, экинчиси ыйык рух аркылуу кайрадан жаралган, куткарылган күнү, Кудайдын баласы катары төрөлгөн күнү. Туулган күнү бирөө болгон адам эки жолу өлөт. Эки туулган күнү бар адам бир эле өлсө жетиштүү болот. Джиэл Муди
жакшы кабарды ушунчалык элдерге жеткирген, көбөлөндүргөн адам эле. Кичинекей балдардын мугалими Дзиэл Мудиге жакшы кабар айтып, жыйынтыгында куткарылууга ээ болот. Куткарылгандан кийин ушунчалык кубангандыктан апасына кат жазат. Мынчанчы жылы, мынчанчы айда Кудайдын баласы катары мен кайрадан төрөлдүм. Анан Дзиэл Муди сөз айтып жатканда мындайча айтат. 1837 жылы төрөлүп, 1855 жылы куткарылган эле. Күндөрдүн биринде мен өлүп калдым деген сөздү укканыңарда ага ишенбегиле. Мен Дзиэл Муди азыркыдан дагы жакшы анык айта алам. Мен 1837 жылы денеде төрөлгөнмүн. Ал эми 1855 жылы рухта төрөлгөн мен түбөлүккө өлбөйм деп айткан эле. Туулган күнү бир болгон адам 2 жолу өлөт. Ал эми 2 жолу төрөлгөн адам 1 жолу өлөт. Анткени куткарылган адам тозокко барбайт. Ошондуктан Кудайдын көз карашында тирүү адамдар бар жана өлүк адамдар бар. Экөөнүн айырмасы дагы чоң. Куткарылган адамдардын жаны тирилген тирүү адамдар. Куткарылган адамдар дене кумарына батып, өлүк адамга окшоп жашашы мүмкүн, бирок ал адамды өлүк адам эмес, уктап жаткан адам деп айтат. Эфестиктер 5-бөлүм 14-аятта чалы. Эфестиктерге жазылган кат 5-бөлүм 14-аят. Чоң окуйбуз. Ошондуктан ыйык жазууда уктап жаткан өлүк адам ойгон, тирил, Машаяк сени жарык кылат деп айтылган. Уктап жаткан өлүк адам ойгон, тирил, Машаяк сени жарык кылат. Кимге айтылган сөздөр булар? 8-аятта айтылат. Силер бир кезде караңгы элеңер, бирок азыр Теңир аркылуу жарык болдуңар. Куткарылган адамдарга айтылган сөз. Уктап жаткан өлүк адам деп айткан жокко. Уктап жаткан өлүк адам куткарылганына карабастан ишеним жашоосунда бир аз аксап калган адам. Өлүк адам деген жок, уктап жаткан адам дейт. Уктап жаткан адам кайрадан бутуна турат. Кудай ал адамды тирүү адам деп айтат. Уктап жаткан адамдардын арасынан ойгон, тур. Мисал үчүн бир жолдо бара жатып, шунчалык чарчап, ошо жерде уктап кала турган болсо, эртең менен көзүн ачса, тегерек чекесинде бардыгы өлүп калган сөөктөр жата турган болсо, адам канчалык коркунучтуу сезимде калат. Куткарылган тирүү адам өлүк адам катары жашаган болсо, так ошого барабар. Ошондуктан Кудай айтат, уктап жаткан адам ойгон, тирил. Куткарылган адамдардын жашоосу тирүү адамдын жашоосу болушу керек. Аткара турган ишибиз башка, максатыбыз башка. Эгерде биздин жаныбыз тирүү болгон болсо, анда тирүү адам катары жашашыбыз керекпиз. Тирүү адам катары өлгөндөрдүн арасында аткара турган ишибизди, ролубузду аткарышыбыз керекпиз. Дагы бир нерсе, ишенүү жана Кудай ишендирген нерсенин ортосунда дагы 2 айырмачылык бар. Адам тарабынан ишенген ишеним жана Кудай ишендирген нерсе бар. Бунун ортосунда дагы айырмачылык бар. Ишенүү деген нерсе, мен ишенейин деп аракеттенем. Ал эми ишенип калган нерсе, Кудай менин жүрөгүмдү ачып, мен кабыл ала тургандай кылып иштегендиктен, чынында ишенип каладым дагы өмүргө ээ болгон учурду айтат.
ишенүү жана Кудай ишендирген нерсени Кудай тарабынан бизди жүрөгүбүздү ачты дагы ыйык рух менен бизди мөөрлөнтүп койду деп айтсак болот. Кудай кандайча ишендирген ошол жөнүндө карай кетели. Элчилердин иштери 16-бөлүм. Элчилердин иштери 16-бөлүм 13-14 аяттар. 13-14 аяттар. Чогуу окуйлу. Ишемби күнү шаардын сыртына чыгып, дарыянын боюна бардык. Адатта ал жерде жүйүттөр Кудайга сыйынышчу. Ал жерден орун алып отурдук да чогулган аялдар менен сүйлөшө баштадык. Алардын арасында Тиатира шаарынан келген кочкул кызыл кездеме менен соода кылган Лидия деген аял айтылып жаткан сөздөрдү угуп отурган. Ал Кудайды урматтаган аял эле. 14-аятты карасаңыздар, Лидия деген аял бар эле. Анан аягында Кудайды урматтаган аял эле Павылдын айткан сөздөрүн түшүнүшү үчүн Теңир анын жүрөгүн ачты. Лидия сөздү укту. Кудай өзү Лидиянын жүрөгүн ачты дагы Павылдын айткан сөздөрүн түшүнүш үчүн Теңир анын жүрөгүн өзү ачты. Бул ыйык рух кабыл алган ишеним. Адам өзү угайын деген аракети болушу керек. Угайын деп аракет кылганда Кудай өзү иштейт дагы жүрөгүн чоң кылып ачып берет. Ишене ала тургандай кылып ыйык рух иштейт дагы жүрөгү мөөрлөнөт. Ачылган ишеним жана кабыл алган ишеним дагы бар. Ыйык жазууну ачалы. Галатиялыктар 3-бөлүмдү ачканбыз, ошону кайрадан ачалы. Галатиялыктарга жазылган кат 3-бөлүм. Галатиялыктарга 3-бөлүм 23-аятта. Ишеним келгенге чейин, ишеним айкын болгонго чейин биз мыйзамдын сакчылыгы астында туткундалган болчубуз. 25. Ал эми ишеним келгенде жетелөөчүнүн көзөмөлүнөн бошондук. Ишеним келгенге чейин, ишеним айкын болгонго чейин Кудай өзү ачып, түшүндүрүп бере ала турган ишеним бар. Кудай өзү ачып берген, түшүндүрүп берген. Мисалы үчүн, сахнада бир көшөгө жабылып тура турган болсо, эч нерсе көрүнбөйт. Качан көшөгө ачылганда гана сахнада болгон нерсенин баардыгы көрүнөт. Ошондой сыяктуу эле 2 Петр 1-бөлүм 1-аятта куткаруучубуз Ыйса Машаяктын адилеттиги аркылуу ишенимди биз сыяктуу кабыл алгандарга Машаяктын кулу болгон Петрге айтылат. Кабыл алган адамдар, ишенимди биз кабыл алабыз. Жүйүт 1-бөлүм 3-аятта дагы ыйыктарга бир ирет берилген ишеним үчүн күрөшүүгө чакырууну зарыл деп таптым. Ыйыктарга бир ирет берилген ишеним. Кудай берип жатат, демек адам өз тарабынан кабыл алышы керек. Теңир ачып бериши керек, же болбосо ачылып берилген ишеним аркылуу. Кудай ишенимди берди, ачып берди. Кудай тарабынан ачылган ишенимди биз кабыл алышыбыз керекпиз. Бул ишеним болгондо гана адам куткарылууга ээ болот. Ошол ишеним болгондо гана түбөлүк бейишке бара алат. Бирок ыйык жазууда туура эмес ишеним жөнүндө дагы өтө көп сөздөр көп айтылат. Ишенейин деп адам өзүнүн аракети менен аягына чейин чыкпай калган учурлар дагы өтө көп. Биз сиздер менен өзүбүздүн ишенимибиз жөнүндө дайыма таза изилдеп турушубуз керекпиз. 1 Тимотей 1-бөлүм 19-аятта ишенимиңди жана абийириңди таза сакта.
Кээ бирөөлөр абийирин таза сакташкан жок. Ошондуктан алардын ишеними кыйроого учурады. Кайык сүзүп бара жатып кыйроого учураса адамдардын баардыгы өлөт. Ошондой сыяктуу эле ишеними кыйраган болсо ал бейишке бара албайт. Кээ бирөөлөр абийирин таза сакташкан жок. Эгерде ишеними ачык болсо, туура болсо, анда анын абийири дагы таза болот. Ыйык рух биздин ичибизге кирүүсү менен жакшы абийирди жаратты. Өз калыбына келтирди. Кудайды издей турган, Кудайдын астында күнөөдөн алыс болушубуз үчүн. Бирок адамдар куткарылдык деп оозу менен айтат. Анан абийирин таза сактабаса, өзүн алдаган болсо, анда ал адам балким куткарылбагандыр. Адам өзүн өзү алдап келе жаткандыр. Кыйраган ишеним 1-Корунтуктар 15-бөлүм 2-аятта эгерде силер мен айтканда ишенсеңер, ал аркылуу куткарылмаксыңар. Болбосо ишенимиңердин пайдасы жок болот. Эгерде айткан сөздү кабыл алсаңар, анда силер куткарылган болмоксуңар. Анткени ал ишенимди Кудай өзү сактайт. Ишенем деп эле аракет кылып, аракети менен бүтүп кала турган болсо, анда ал ишенимдин эч кандай пайдасы жок болот. 2-Тимотей 3-бөлүм 7-8 аятта дайыма үйрөнгөнү менен эч качан чындыкты таанып биле албаган адамдар бар эле. Мусага каршы чыгышкандай эле алар да чындыкка каршы чыгышты. Алардын акылы бузулган, ишенимин сыноодон өтпөгөн адамдар. Башында ишенген адамдар катары өздөрүн көрсөтүштү, бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин ишеними кыйраган, сыноодон өтпөгөн адамдар болуп калды. Жакып 2-бөлүмдө өмүрү жок. Сенин ишенимиң бар, ал эми менин иштерим бар. Мага ишсиз ишенимди көрсөт, мен болсо сага иштерим аркылуу ишенимимди көрсөтөйүн деген сөздөр жазылат. Кудай жалгыз бирөө экендигине ишенесиңби? Ооба, туура кыласың, анткени жиндер дагы ага ишенет. Ыйса Израиль жерине келгенде жин кирип кеткен адам дагы Ыйсаны тааныган эле. Сен бизди жок кылуу үчүн келдиң деп. Кудайдын баласысың деп. Жиндер дагы Кудайдын жалгыз Кудай экендигин билет. Ошондой сыяктуу эле адам жөн эле ишенип койбостон, ыйык рухтун жетеги менен ошол жакшы кабарды кабыл алышы керек эле. Жакып 2-бөлүм 26-аятта рухсуз дене өлүк болгон сыяктуу эле ишсиз ишеним дагы өлүк болот. Жыйынтыгында бейишке алып келбеген ишеним болот. Туура эмес адамдарды адаштырган ишеним. Дагы бир жерде ачалы, Матай жазган жакшы кабар 13-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 13-бөлүм. Матай жазган жакшы кабар 13-бөлүм. 18-аяттан баштап мен окуп берейин. Эмесе себүүчү жөнүндөгү үлгү насаат аңгеменин маанисин угуп алалы. Асман падышачылыгы жөнүндөгү сөздү угуп, бирок түшүнбөгөн адамга амал көй келет да, анын жүрөгүнө себилгенди уурдап кетет. Жол боюна түшкөн үрөөн мына ушуну билдирет. Таштак жерге түшкөн үрөөн муну билдирет. Адам сөздү катты, дароо кубаныч менен кабыл алат. Бирок сөз анын жүрөгүндө терең тамырлай албагандыктан, ал адам туруксуз болот. Сөз үчүн кайгы же куугунтук болгондо ал дароо баш тартып кетет. Тикенектин арасына түшкөн үрөөн муну билдирет. Адам сөздү угат, бирок бул дүйнөнүн түйшүгү жана байлыкка азгырлуу сөздү басып салат.
Жакшы кийинкисин чогуу окуйлу. Жакшы жерге түшкөн үрөөн сөздү угуп түшүнгөн адамды билдирет. Ал 100 эсе, 60 эсе, 30 эсе түшүн берет. 4 жүрөктүү жөнүндө айтылат. Биринчиси жол боюна түшүрүлгөн, экинчиси таштак жолго, үчүнчүсү тикенек арасында, төртүнчүсү жакшы жерге. Жакшы жерге түшкөн үрөөн түшүнгөн адамды билдирет. Жыйынтыгында 100 эсе, 60, 30 эсе түшүн берет. Жол боюна таштак, тикенек жерге түшүрүлгөн үрөөн бул бейишке бара албаган ишеним. Жол боюна түшкөн үрөөн эмнени билдирет? Ал жерге түшөт дагы чымчыктар келип аны чокуп жеп коет. Шайтан тартып алат, анын жүрөгүндө бир дагы сөз калбайт. Таштак жерге себилген үрөөн. Анан бир аз күн чыгат. Анан кийин тамырын терең кабыл албагандыгы үчүн бат эле куурап жок болот. Тикенек жерге түшкөн үрөөн бул дүйнөнүн түйшүгү, кайгысы, азгыруусу боло турган болсо, ал адам бекемделбегендиктен бир аз чыдайт дагы, анан кийин бат эле кулап калат. Бул 3 нерсе Кудай ачып берген ишеним эмес, ыйык рух мөөрлөп иштеген ишеним эмес. Кайсыл адам түшүнгөн адам гана ыйык рух ага ачып берет. Эмне үчүн 14-аятта айтылат? Жакшы жерге 13-14 окуйун. Үлгү насаат аңгемелер менен сүйлөгөнүмдүн себеби алар карап турушса да көрүшпөйт, угуп турушса дагы угушпайт, түшүнүшпөйт. Ышаянын алар жөнүндө айткан бул пайгамбарчылыгы аткарылып жатат. Кулагыңар менен угуп турасыңар, бирок түшүнбөйсүңөр. Көзүңөр менен карап турасыңар, бирок көрбөйсүңөр. Укпаган адамды Кудай кабыл албайт. 13-аятта дагы угуп турасыңар, бирок түшүнбөйсүңөр. Карап турасыңар, бирок көрбөйсүңөр. Он үчүнчү аятта дагы, 14-аятта да түшүнө албайт, 15-аятта дагы кулактар укпайт, түшүнүшпөйт жана айыгыш үчүн мага кайрылышпайт. Жакшы жерге түшүрүлгөн үрөөн гана кабыл алган, түшүнгөн адам. Кудай кабыл алган ишенимди билдирет. Күнөөлөрү кечирилгенине толук кандуу ишенген адам гана ыйык рух ал адамдын ичине кирген адам, жыйынтыгында ал адамдын жашоосу өзгөрүлөт. Баардыгы бири-бири менен байланыш болуп жатат го. Бир адам айтат, ишеним деген аракет эмес, Кудай тарабынан ачып берген ишеним дегенде мындай айтат. Бир линияны чийип коет да, анан кийин ишеним келиши, анан келгенден кийинки айырма деп. Качан гана биз Кудай тарабынан кабыл алганда гана ошол ишеним бизге ачылып берилген. Жакан китебинде айтылат, ишенгиле, биз тараптан эмне керектелет? Жүрөгүбүздү ачып, кулагыбыз менен угуп, көзүбүз менен көрүп, ошол нерсени кабыл алганга аракет кылышыбыз керекпиз. Качан чын дилибиз менен ошол нерсени каалаганда, ыйык рух ачып берет дагы бизге өзү иштеп берет. Ишенгенди каалаган адамга Кудай өзү ачып берет. Ошондуктан ишенимге болгон аракети дагы ал жакшы нерсе. Римдиктер 10-бөлүмдү дагы чогуу ачалы. Римдиктерге жазылган кат 10-бөлүм 9-10 аяттар. 9-10 чогуу окуйбуз. Эгерде сен өз оозуң менен Ыйсаны Теңирим деп ачык таанысаң,
Кудайдын аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткенине чын жүрөгү менен ишенсең, анда куткарыласың. Себеби адам чын жүрөгү менен ишенүү аркылуу акталат, оозу менен ачык таануу аркылуу куткарылат. Жакшылап карасаңыздар, Ыйсаны Теңириң деп ачык таанысак, Кудайдын аны өлгөндөрдүн арасынан тирилткенине чын жүрөгүң менен ишенсең, анда куткарыласың. Ишенсең, куткарыласың. 10-аятта чын жүрөгүң менен ишенүү аркылуу акталат. 9-аятта дагы ишенсең, таанысаң. 10-аятта ишенсең, мен тараптан таанып билгенге аракет. 10-аятта чын жүрөгүң менен ишенүү аркылуу акталасың. Демек Кудай ачып берген ишеним. Ишенейин деген аракет сөзсүз түрдө керек болот. Линия чийип алып анан кийин ишенгенге чейин, ишенгенден кийин деп эле бөлүп антип күтүп отура бербеңиздер. Ошол адамдар менен мен көп сүйлөшөм, ошондуктан сиздерге да айтып жатам. Ишеним келишин күтүп отура берген адамдар дагы бар. Ал туура эмес, албетте. Дагы бир жерде чогуу ачалы. Забур 23-бөлүм. Забур 7-аяттан 10-аятка чейин эстерип окуп берейин. Дарбазалар баш капкаңарды көтөргүлө, түбөлүк эшиктер каалгаңарды ачкыла, даң падышасы кирсин. Ал даң падышасы ким? Ал кудуреттүү, күчтүү Кудай, маңдайда күчтүү Теңир. Дарбазалар баш капкаңарды көтөргүлө, түбөлүк эшиктер каалгаңарды ачкыла, даң падышасы кирсин. Ал даң падыша ким? Ал Теңир, Себайот даң падышасы. Дарбазалар, эшиктер ачылсын. Иерусалимдеги болгон ар кайсы дарбазалар жана эшиктер жөнүндө айтылат. Ошол эле учурда кандай мааниге ээ? Кененирээк терең маанисин карап көрө турган болсок, ар бир адамдын жүрөгү жөнүндө айтылат. Иерусалимдеги дарбазалар алар түбөлүктүү эмес дарбаза. Ал эми адамдын жүрөгү түбөлүк. Анткени биздин руханий көйгөйүбүздү чечип бере ала турган маселе болгондуктан эки жолу кайталанып, даң падышасы кирсин. 7-аятта дагы айтылат, 9-аятта дагы түбөлүк эшиктер каалгаңарды ачкыла, даң падышасы кирсин. Баш капкаңарды көтөргүлө. Эмне үчүн буйрук катары көтөргүлө деп айтылат дагы? Мен качан ошол эшиктерди ачайын деп аракет кылганда гана Кудай өзү ошол жүрөккө кирет. Сөзсүз түрдө ошол ачылган эшикке, же болбосо жүрөккө Кудай өзү келет. Аян китеби 3-бөлүм 20-аятта мен эшиктин алдында туруп эшикти чертип жатам. Ким менин үнүмдү угуп эшигин ачса, мен аныкына кирип, аны менен бирге чогуу болом. Эшиктин сыртында Кудай такылдатып чертип турат. Ким менин үнүмдү уга турган болсо, ал эшигин ачат. Ким эшикти ачкан болсо, анда мен ал адамга кирем дагы, аны менен чогуу бирге болом. Буга чейин Элчилер иштери 16-бөлүмдө ачкан элек, Теңир ачылган жүрөккө өзү кирип иштегендигин. Эшиктер ачылсын, жүрөктөр ачылсын. Ошол ачылган жүрөккө гана Кудай өзү кирип иштей алат. Кайсыл адамдар куткарылууга өтө оор болот. Өзүнүн жүрөгүнүн эшигин такыр эле жаап алган адам, анан укпайын деп аракет кылган адам. Ал адамга Кудай өзү дагы жардам бербейт. Ал адамдын үстүнөн шайтан дагы ушунчалык жакшы иштей ала турган жүрөк. 2-Корунтуктар 4-бөлүмдү чогуу ачабыз.
Экинчи орундуктар 4-бөлүм. Мен окуп берейин. Экинчи орундуктар 4-бөлүм 3-аят. Биз жарыялаган жакшы кабар жабык болсо, ал өлүмгө бара жаткандар үчүн жабык. Кудайдын бейнеси болгон Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабардын жарыгын көрүшпөсү үчүн бул дүйнөнүн төрөсү ишенбегендердин акылын караңгылатып койгон. Биз жарыялаган жакшы кабар жабык болсо, анда өлүмгө бара жаткандар үчүн жабык. Кээ бир адамдар айтат, өлүмгө бара жаткандар үчүн белгилеп койгонбу деп. Жок. Кудайдын бейнеси болгон Машаяктын даңкын жарыялаган жакшы кабардын жарыгын көрүшпөсү үчүн бул дүйнөнүн төрөсү шайтан ишенбегендердин акылын караңгылатып койгон. Жүрөгүн такыр жаап алган адам, ал адамдын жүрөгүнө Кудай дагы ачканга жардам бербейт. Ал адам өзү жүрөгүн ачып, Кудайга жакындап, укканга аракет кылышы керек. Ошондо гана ал сөздү уккан учурда жүрөгүн ачайын деп аракет кылганда гана ар бир айткан сөздү түшүнүү менен уга алат, түшүнө алат. Ыйык рух ал адам аркылуу иштейт. Адамдын ички дүйнөсү өзгөрүлгөндүктөн жыйынтыгында сырткы жашоосу дагы сөзсүз түрдө өзгөрүлөт. Кудай өзү ачып берген ишеним менен, анан адам өзү аракет кылып ишенген ишениминин ортосундагы айырмачылык дагы бар. Акыркысында дагы бир жерди ача кетели. 1-Тессалоникалыктарга жазылган кат 1-бөлүм 5-аят. Ушундай ишеним бизде да болушу керек. 1-Тессалоникалыктар 1-бөлүм 5-ти чогуу окуйбуз. Себеби биз силерге жакшы кабарды сөз менен гана эмес, күч менен, ыйык рух менен жана бекем ишеним менен жеткирдик. Силердин араңарда силер үчүн кандай болгонубузду өзүңөр билесиңер. Жакшы кабарды сөз менен гана эмес, билим катары гана кабыл албастан, Кудайдын руху жана бекем ишеним менен жеткирдик. Ошондо гана силердин ичиңерде бекем орун алат. Ыйык рух иштеген ишенимге ээ болушубуз керекпиз. Ошол себептерден бүгүн 7 нерсени сиздерге айта кетейин дедим эле. 3 нерсени гана айта кеттим. Ырайым менен мыйзам, өлгөн адамдар менен тирүү адамдардын ортосунда айырмачылык. Анан кийин адам өз тарабынан ишенген ишеним менен Кудай ачып берген ишеним. Ошол жөнүндө чогуу ой жүгүртүп көрдүк. Азыркы учурда биздин жашоодогу эң эле негизги көйгөйлөрдүн бири эмнеде? Кудайдын ырайымы, Кудайдын сүйүүсүн, Кудайдын ырайымынан такыр эле бөлүп койгон учурлар өтө көп кездешип жатат. Күнөөгө басым жасалбайт, тозок жөнүндө айтылбайт, Кудайдын сүйүүсү гана айтылып жаткандыктан мыйзам аркылуу күнөө үчүн тобо кылып, ырайым аркылуу куткарылууга ээ болобуз. Бирок ошол нерсе жөнүндө адамдар ой жүгүртпөстөн, айырмалабастан ишенип келишет. Ошондуктан бул дүйнөнүн жыйындары сүйүү гана жөнүндө айтып келгендиктен адамдар ишенейин дейт, бирок ишене алышпайт. Сүйүүнү гана билип, атлеттигин билбегендиктен, айырмачылыгын билбегендиктен. Ошондуктан бул жөнүндө биз бардыгыбыз ой жүгүртүп, жеке өзүбүздүн ишенимибизди жакшылап изилдеп көрөлү. Чогуу сыйынабыз. Сүйүүгө жана ырайымга толгон биздин Кудай Ата сизге рахмат айтабыз. Бүгүнкү сөз аркылуу ыйык жазуудагы айтылган көптөгөн айырмачылыктарды түшүнүп үйрөнүшүбүз үчүн, бул саатты уруксат бергендиңиз үчүн ыраазыбыз. Сиз белгилеп койгон нерселерди биз туура айырмалап билип, аларды жашообузда туура аткарып, өзүбүздүн жеке ишенимибизди бекем сактап, башка адамдарга
жардам беришибиз үчүн көптөгөн жардамы тийгенге жардам бериңиз. 7 съезд дагы аман эсен аягына чейин сиздин жардамыңыз менен бүтүп, көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болуп, үй бүлөсүнө аман эсен жетип алышына жардам бериңиз. Жакшы кабар сөзү таркатылыш үчүн баардыгыбызды өзүңүз колдонуңуз. Bir aydan keyin өтө турган күзгү конференциядагы сиздин эркиңиз менен жакшы өткөрүлүп, көптөгөн адашкан адамдар сиздин алдыңызга келишин каалайбыз. Биз сиздин баардык ырайымыңыздар үчүн актап жашашыбыз үчүн жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын исминен сыйындык. Аминь.